Баш сөз. Аллахка алкыш мактоолор жана пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга Аллахтын дуба саламы болсун. Устаз Джихад Турбанидин бул эмгеги америкалык Майкл Харт аттуу профессордун тарыхтагы таасирдүү 100 инсан деген китеби жарык көргөндөн кийин жазылган. Анткени бул америкалык тарыхчынын көз карашында адам баласынын тарыхында ушул 100 адам гана таасирдүү из калтыра алган. Жана ошол 100 инсандын сап башына сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламды койгон. Ал эми устаз Джихад Турбани бул тарыхчынын көз карашына макул эместигин билдирген. Анткени Майкл Харт тандаган 100 инсандын катарына жакшы менен жаманды жана улуу каарман менен кылмышкерди айырмалабай, маселен фашист Гитлерди да, канкор Чыңгызханды да улуулардын катарына каадыланта кошуп койгон. Бул анын жакшы менен жаманды айырмалабай жазгандыгына чоң далил болот. Ошондой эле бул америкалык тарыхчы китебиндеги 100 инсандын сап башына Будданы жазмакчы болуп, бирок анын артынан ээрчигендери Мухаммед алейхиссаламдын жолунан баскандарга караганда бир топ аз болгондугу үчүн гана аны кийинки сапка жазганын айткан. Устаз Турбанидин колуна калем алуусуна мына ушул америкалык тарыхчынын тарыхка туура эмес дүрбү салганы себеп болгон. Жана мына ушул туура эмес, башаламан жазылган тарыхтын ордуна ислам үммөтүндөгү пайгамбарлардан башка улуу 100 инсандын кыскача өмүр таржымалын жазууга бел байлаган. Чындыгында устаз Турбани ислам үммөтүнөн чыккан улуу инсандын тарыхын ушул темада жазылган башка китептерден айырмалап, көркөм ыкма менен өтө таасирдүү кылып жазган. Сөзүмдүн аягында жазуучуга жана эмгегине Аллах Тааладан береке тилеп, анын бул иши калыс Аллах үчүн болуусун жараткандан суранам. Абу Умар Мухаммад ибн Абдул Малик аль-Загаби, Хижри 1431 жыл. Ислам үммөтүндөгү биринчи улуу инсан Абу Бакр ас-Сиддик. Аллах жана момундар Абу Бакрды гана сүйөт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында ислам үммөтүнөн чыккан улуу 100 инсанды кадыр баркына жараша иреттеп жазуу ниетимде жок эле. Ошондой эле китептеги максатым да бул нерсе эмес. Китепти жазууда бул инсандардын качан, каерде болгонун жана алардын бири-бирине болгон артыкчылыктарын көңүлгө алган жокмун. Анткени бул китепте талашсыз адамзаттын эң улуулары болгон пайгамбарларды жазбагандыгым үчүн 100 инсандын качан, каерде жашаганын жана алардын исламдагы ордуларын иреттебей эле жазууну туура көрдүм. Ислам үммөтүндөгү улуу 100 инсандын сап башында Азирети Абу Бакрды жазбай коюуга калемим да ээсинен мурда тартынып тургансыйт. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өлүм төшөгүндө жатып, Аллах жана момундар Абу Бакрды гана сүйөт деп, өзүнөн кийин момундарга жол башчы болууга Азирети Абу Бакр гана татыктуу экенин айтып жатканына өзүм күбө болгондоймун. Ошондуктан бул китепте бир гана Азирети Абу Бакрдын кадыр баркын эске алып, аны улуу инсандардын сап башына жазуум мен үчүн милдет деп эсептейм. Чындыгында ал пайгамбарлардан кийинки эң улуу инсан экени талашсыз. Ошондой эле Азирети Абу Бакр пайгамбар алейхиссаламдын ааламдын чыгышынан батышына чейинки каптап турган наадандык караңгылыгын нурдантуу үчүн таштап кеткен таухид, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынуу шамын колуна алып, анын оордугун сабырдуулук жана чыдамкайлык менен көтөргөн. Мына ушул себептен ал пайгамбарлардан кийин бейишке биринчи кире турган улуу инсан. Азирети Абу Бакр пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын исламга чейинки жана исламдан кийинки жалгыз досу. Ошондой эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен бирге хижрат кылуусу үчүн аны Аллах өзү 7 кабат асмандын үстүнөн тандаган. Азирети Абу Бакр пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга эркектерден биринчи ыйман келтирген инсан. Азирети Абу Бакр тирүү кезинде бейиштик деп сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын да сап башында. Ошондой эле анын жеткирген дааватынан тирүү кезинде бейиштик деп сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын 5-өсү исламга кирген. Абу Бакр момундардын энеси Айша энебиздин атасы жана пайгамбарыбыздан кийинки биринчи халиф.
Чындыгында Азырети Абу Бакырдын улуулугу исламды кабыл алганынан кийин белгилүү болгону менен анын исламга чейинки жашоосу да орундуу эле. Азырети Абу Бакыр исламга чейин Меккеде тандалган ишенимдүү 10 кишинин бири болгон. Абу Бакыр ас-Сиддык Меккедеги Курайш уруусунун кун төлөө жана кепилдик иштерин алып барган. Меккеде ким бирөөдөн карыз ала турган болсо, Абу Бакыр ас-Сиддыктын алдынан өтмөйүнчө ала алчу эмес. Абу Бакыр ас-Сиддыктын улуулугу жөнүндө айта берсек, сөз көп, бирок мен сиздерге анын эки артыкчылыгын айтып берейин. Эгерде Абу Бакыр ас-Сиддык ислам үчүн бул эки иштен башкасын жасабаса деле, пайгамбарлардан кийинки улуу инсандардын сап башында турмак. Ошондой эле мен анын диний тарабын эмес, нукура инсандык адамгерчиликке таандык иштерин айтайын. Анткени анын диний тарабын менден жакшыраактары да жазып келишкен жана дагы деле жазып жатышат. Биринчи фазилети Аллах Таала тараптан жиберилчү пайгамбарлардын эң акыркысы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнө салып, асмандан түшчү вахийлер токтоп, үммөт эмне кылаарын билбей кайрадан наадандык доорго ооп кетүү коркунуч алдында турганда, Абу Бакыр ас-Сиддык бул нерсени чеп сыяктуу тосуп калган. Чындыгында Аллах Таала пайгамбарларын кылымдар бою тавхидке, жалгыз өзүнө гана кылчулук кылуулары үчүн жиберип келген. Аларга ишенгени ишенип, ишенбегени капыр болушкан. Бирок алардын көпчүлүгү пайгамбарларынын өтүп, аларга түшкөн китептердин түп нускалары жоголгондон кийин туура жолдон тайышкан. Ибрахим пайгамбардын көзү өткөндөн кийин арабтардын көпчүлүгү Аллахка шерик кошуп, бизди Аллахка жакындатат деп айкелдерге сыйынышкан. Насранилер, христиандар Аллах Таала Иса алейхиссаламды асманга көтөрүп алгандан кийин Иса пайгамбарга сыйынып кетишкен. Ошондой эле Исраил урпактары Муса пайгамбар 40 күн келбей калганда торпокко сыйынып кетишкен. Нух пайгамбардан кийин анын коому бизди Аллахка жакындатат деп Тагыба, салих адамдарга сыйынышкан. Аялдары болсо перзенттин мүрзөдөгү өлүктөрүнөн сурашса, эркектеринин башына бир кыйынчылык келсе, пайгамбарларынын жана Тагыба, салих адамдарынын мүрзөлөрүнө барып жардам сурашчу. Пайгамбарлардын эң акыркысы пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын көзү өткөндөн кийин жогоруда айтып өткөн мурдагы пайгамбарлардан кийин үммөттөрүнүн ыйманга эмес, капырлыкка үндөгөн жашоосу биздин да башыбызга келип калуу коркунучу пайда болгон. Мына ушундай ыймандан чыгып, капырлыкка кадам таштап турган кезде Аллах Таала мээрими менен кыяматка чейин келе турган жалпы адам баласынын эки дүйнөлүк бактысына Абдуллах ибн Усман ибн Абу Кухафа ибн Амрды, Абу Бакырды туш кылып койду. Мына ошондо жан дүйнөсүнүн азыгы, эң жакын досу жана сүйүктүү пайгамбарынан ажырап турганда, Абу Бакыр ас-Сиддык алтындын суусу менен жазыла турган улуу эрежени айткан. Кимде ким Мухаммадка сыйынып жүргөн болсо, ал өлдү. Ал эми кимде ким Аллахка сыйынган болсо, ал дайым тирүү жана эч качан өлбөйт. Азырети Абу Бакырдын өзүнүн ысымы жогорудагыдай узун аттар менен коштолот. Ал эми анын Абу Бакыр деген ысымы ага исламды биринчилерден болуп кабыл алып жана пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын миражга, асманга Аллахтын алдына чыгып келүүсүн укканда, экиленбей туруп, дароо кабыл алганда берилген. Экинчи фазилети Абу Бакыр ас-Сиддык бир эле убакытта Персия менен Византиянын үстүнөн жеңишке жеткен. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам тирүүсүндө жалпы дүйнө элине тавхидти, жалгыз Аллахка гана кулчулук кылууну тынчтык жолу менен падышалардын баарына кат аркылуу жеткирүүгө бүт күчүн жумшаган. Бирок каттагы сөздөр алардын алсыз элдерине каршы зулумдук кылып, алардын акыларын жеп, чалкалап жаткан залым падышаларга каршы келээрин көргөндөн кийин, алсыз элдеринен ыйык ислам динин жашырышып, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам жиберген элчилерди өлтүрүшүп, пайгамбарыбыз алейхиссаламга каршы согуш жарыялашкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга согуш жарыялаган падышалардан Перстердин императору
Хосров Парвиз экинчи жер бетиндеги эң улуу инсандын катын тытып, аны менен эле тим болбостон өзүнүн Йемендеги адамына Аллахтын элчиси Мухаммед алейхиссаламды өлтүрүүгө буйрук кылган. Ал эми Римдин императору Ираклий биринчи пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын пайгамбардыгына ынанып турса да, пайгамбарга каршы согуш жарыялаган. Мына ошондуктан динди тынчтык жолу менен жеткиргенде кабыл албаган залымдарга салгылашуу жолу менен түшүндүрүүдө алдына ат салдырбаган Азирети Абу Бакыр аракетке өтөт. Илгертен бери келаткан жана азыр деле аскер окуу жайларында окутулуп жаткан согушта бир убакытта бир канча жерге кол салуудан сактануу деген аскердик эреже бар экени белгилүү. Бул эрежени сактабагандыгы үчүн Орус падышалыгы менен согушкан Наполеон Бонапарт да жеңилүү ызасын тарткан. Ошондой эле бир эле учурда СССР менен Батыш Европага кол салган Гитлер да Сталинград босогосунда кыйроого учураган. Бирок Азирети Абу Бакыр Ас-Сыддык тарыхта биринчи жолу бул эрежени бузуп, ийгиликке жеткен инсан болуп эсептелет. Перс жана Византия империялары алардын кол астындагы алсыз элине жалгыз Аллахка гана кулчулук кылуу тапшырмасын жеткирген ислам дааватчыларына ырайымсыздык кылып, исламдан баш тарткандыктары үчүн Азирети Абу Бакыр өзүнүн баатырлары менен бир убакта эки Алп империя менен салгылашууга аттанат. Азирети Абу Бакыр Перс империясынын чебин даңазалуу баатыр Халид ибн Валид жетектеген аскери менен кулатса, Рим империясын Абу Убайда Амр ибн Аль-Жаррах баштаган аскери менен талкалаган. Азирети Абу Бакыр ошол учурдагы жер бетиндеги эң чоң эки империяга согуш жарыялагандан көп өтпөй эле бир эле убакта экөө тең жеңилүү ызасын тартып, ислам мамлекети жер бетиндеги эң күчтүү өлкөгө айланат. Албетте, Абу Бакыр Аллах андан ыраазы болсун жогоруда айтылган аскердик эрежени бузуп, ийгиликке жеткен акыркы инсан эместигин айта өтсөк да жакшы болот. Азирети Абу Бакырдан кийин бул эрежесиз эле ийгиликке жеткендер көп болгон жана алардын баары шек күмөнсүз ислам үммөтүнүн баатырлары болгон. Аскер тарыхчылары бул сыйкырдуу табышмактын жандырмагын дагы деле таба албай келишүүдө. Бул сыйкырдуу табышмактын жандырмагын Азирети Абу Бакырдан 1300 жылдан кийин келген Марокконун алыскы бир шаарынан чыгаан бир жигит тапкан. Ал бир учурда эки империя менен эмес, балким 3 империя менен салгылашканга жетишкен. Ислам үммөтүнөн чыккан бул улуу инсан ким эле? Дүйнөлүк империализмге каршы күрөшкөн бул инсанды Азия, Африка жана Латын Америка революционерлери эмне себептен өздөрүнө мугалим катары эсептешкен? Аллах жараткан күндөрдүн эң эсте кала турган катары белгилүү болгон аннуал салгылашуусунда эмне болгон эле? Кезектеги улуу инсан